Assalamu alaikum урматтуу биздин YouTube каналыбыздын көрөрмандары, кутмандуу кушубак күнүңүздөр менен. Бүгүнкү чыгарылышта бизде Haval Julian болмокчу 2024-жылгы туугандар. 0 пробег жаңы автосалондон чыккан боюнча азыр алып келип наклейкадан чыккан учуру. Тышкы көрүнүштөрү менен бир катар тааныштыралы. Летний зимний дөңгөлөктөрү бар туугандар, литый диски 17 размерде туугандар, салондун ичинде турат, зимнийлери кошулуп берилет. Арткы көрүнүштөрүнө көңүлүңүздөрдү бурабыз. Эми кызыккандар билет, Haval кандай машина, башка кандай машина, китаец. Так, сразу төлөмдөрүн айтып өтөйүн. 46 айга 75 миңден туугандар. 75 миңден 46 ай. Взносуна келе турган болсок 200 миң рубль. Vision 1.5 турбо, бесключевой доступ туугандар. Ключ Haval F7 менен айырмасы жок экен туугандар. Ички салонунда айырмасы чоң экен. Тканевый чехолдору тканьдан экен, материалдан экен. Необычный экен могу жерлери. Сиденьясы да узунураак, такымга жетип тургандай болуп жатат F7-дерде. Ол такымга жетпей бутуңуздарды ооруп кыйналасыздар. Так, мультируль. Все, что надо, есть дегендей. Сенсорный экран экен, канча дюйм, не знаю. Так, F7-де эле нормал, спорт, эконом, зимний режимдери бар экен. Эң жакшысы могул жери кнопочный кылып жасаптыр. Өтө удобный кылып. Аваринкандан спасибо. Өтө оңой жерде экен. F7-де могул жака турасы болду. Старт-стоп, управление, коробка передач, шайба өтө ыңгайлуу. Автохолд, ручник бул жерде экен. Телефондорду койгонго подстаканник, подлокотник жакшы экен. Дагы эмне? Могул торпедасы пластмасса экен. F7-дерде могул жумшак. Мына кичине кычырайып иш берсе, билбейм. А так мен азыр айдап көрдүм кичине. Мындай жумшактай сезилет, чем башка машинага караганда. Бул жерге эмне коет экен? Жерге эмне коет экен, а? Ал 2 кабат экен. Бардачок, сенсорный экран, спорт. Так, сос бар экен. Ага. Могул эмне? Телефон менен сүйлөшкөндө алабы? Или звонок бу? Звонок сос бул жакта турат. Билгендер жаза кетиңиздерчи туугандар, эмнеси бул? Или көзгө урбаш үчүнбү, же сүйлөшкөндө басып. Или сүйлөшкөндө ушул жактан алабы, а? Басып койсоң. Немени улаганда. Подогрев руль бар экен. Так. Багаждын көлөмүн көрөлү, моторду көрөлү. Кнопка менен эле ачылат экен. Бирөөсүн жыртып ачып көрөйүн, а? Юпочка баллондор экен туугандар, өтө жакшы баллондор. Багажды азыр мен мындан көрсөтө албайт экенмин, башкасын азыр көрсөтүп көрөйүн, а? Жапканга да оңой экен. Julian бирок комфортко жүрөт, кайсы тарифке жүрөт десеңиздер туугандар. Комфорт. Комфорт плюска өтпөйт. Нолору мага жакты. Спойлер. F7-де андай эмес. F7. Так, Julian'дон туугандар. 1 турат, 2 турат, 3 турат, 4-5 бар. 10 штуктай бар. Ушул жерде азыр турат. Двигателин көрөлү. Охо. Жалтырайт го. Аккумулятор канча турат экен? 62лик турат экен туугандар. Кичине аккумулятор коюлат экен. Бирок чоңго дагы место бар экен.
Bunun başka жагын каян көрсөтөбүз азыр? Жап-жаңы жылп 1.5 турбо Haval. Коробкасын билбейм туугандар, вариаторбу, роботпу? Всем роботизированный автомат экен. Булар может вариатор, может. Точно билбейт туугандар. Интернеттен карап көрөсүздөрдү. Моусу да бар экен, а? Но эмне кызмат аткарат? Нормально, нормально. Жаккан болсо туугандар, телефон номерлерин калтырамын, жазасыздар. Каналга катталып, лайктан басып колдоп туруңуздар. Рекламалар боло турган болсо туугандар, төмөнкү номерлерге кайрыласыздар. Ушул жерге алып келсеңиздер, бекер эле кызматтабыз. Эмне кызмат боло турганбыз? Даамдуу тортторду Москвада заказ кылам десеңиздер, могул дарекке кайрыла бересиздер. Авиа билеттер боюнча туугандар, могул номерлерге кайрыла бересиздер. Колдон келишинче аракет кылабыз туугандар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Haval Julian. Аренда ВК боюнча кайрыла бересиздер туугандар. Азия парк, Нью таксопарк кызматты. Задний вид. Задний вид. Так, бул жакта эмне кылып жатат туугандар? Охо, бу суппортты кызартып, барабандарды кызартып, брезга коюп